Бисмилла кыздар, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен бир жасагандан чыгатын осундай тесик әрі жоп-жумсак блинчиктин рецептиси менен бөлүшмөкчүмүн. Міндетті түрдө жасап көрүңүздөр. Ол үчүн 2 жумуркага кантты салып, кант толук эригенче венчикпен немесе вилка менен болсун аралаштырып алабыз. Толук кант эрүү кажет. Міне осулай аралаштырып, кантты эритип алабыз. Одан соң жарты чай касык туз салып, дагы да аралаштырабыз. Унун бәрін салууга болмайды. Кичкене гана салып аралаштырып алабыз. Сүттөн да кичкене куябыз. Сүттү толук аралаштырып алабыз. Кичкене un, кичкене сүт, кичкене un, кичкене сүт этип кезекпен аз-аздан салып, толук биткенче аралаштырып чыгабыз. Бәрин бирден куюп жиберүүгө болмайды. Айткандай сүтүбүз салкын болууга болмайды. Жып-жылы сүт болгону дурус. Міне биздин тестомуз дайын, осундай болуп чыгады. Ал енді кайнап турган ыстык суубузда аз-аздан салып миксерлеп чыгабыз. Суу міндетті түрдө кайнап турган болуу кажет, жылы суу болмайды. Осулай толук бәрин аралаштырып чыгабыз. Эң соңунда 3 ас качык сүйүк майымызды салабыз. Бул блинчиктин ерекшелиги достар, бул блинчикке ас содасы жана разрыхитель мүлдем косулмайт. Онсуз да тесик осундай адем болуп чыгады. Міне осундай консистенцияда болады биздин тестомуз. Эгер коюу болуп, немесе блинчиктериңиз калың болуп калып жатса, кичкене кайнаган суу куюуларыңызга болады. Кызып турган тапага куюңуздар. Сол кезде блинчиктериңиз осулай тесик әрі адем болуп чыгады. Экинчи бетинде шамалы кызартып, адемлеп алууга тырышыңыздар. Міне достар, биздин тесик әрі жоп-жумсак блинчиктерибиз дайын. Эгер видео унаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Назарларыңызга рахмет. Сиздер менен болгон Жанар.